Telegram тиркемесин жүктөө үчүн алгач App Store'го кирип аласыз. Эгерде сиздин телефонуңуз Android болгон болсо Play Marketке киресиз. Лупага Telegram деп жазып аласыз. Telegram деп жазып алганыңызда көк түстөгү Telegramдын логотипи чыгат. Ошону сиз загрузить кылып, телефонуңузга көчүрүп аласыз. Көчүрүлүп бүткөндөн соң Open же болбосо Открыть дегенди басып, Telegram тиркемесине киребиз. Киргенде бир аз күтө турсаңыз, орусча улантуу деген жери чыгат. Ошол орусча улантууну бассаңыз түшүнүктүү болот. Бул жерде бизде код страны деген жерде Кыргызстанды тандап, өзүңүздүн номериңизди жазып аласыз. Номериңизди жазып алгандан кийин ал жерге сизге код келет, ал кодду жазышыңыз керек. Тиркемеге биринчи жолу катталып жаткан болсоңуз, сиз жөнүндө маалымат керек болот. Ал жерге сиз аты жөнүңүздү жазып, сүрөттү коюп, каттоодон өтөсүз. Telegram, WhatsApp сыяктуу эле мессенджер. Бул жерде сиз баарлашып, маалымат алмашсаңыз болот. Telegram'дан WhatsApp'тан караганда мүмкүнчүлүктөрү көп. Ошондуктан көбүнчө Telegram тиркемеси менен иштейбиз. Азыр мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө да айтып кетем. Эгерде сиз Telegram тиркемесине катталып, колдонуп жүргөн болсоңуз, бул жерде сиздин чаттарыңыз жана сиз катталган каналдар чыгат. Мисалы, азыр сиз катталган каналга кирип, ошол жердеги мүмкүнчүлүктөрдү карап көрөлү. Бул каналда негизинен гранттар боюнча, инвестициялар боюнча маалыматтар киргизилип турат. Байкап көрсөңүздөр, ар бир маалыматтын астында комментарий калтырчу жерлер бар. Комментарий деген жерлерге кирип көрсөк, ал жерде ошол постту талкуулаган чаттар чыгат. Ал жерде суроолорду же кошумча комментарийлерин калтырса болот. Кийинки функция бул бизде реакциялар. Бул ошол постко болгон эмоцияңыз деп да айтсак болот. Ошол жерде ар кандай смайликтер бар. Сиз мисалы жүрөк жөнү бассаңыз, сизге жакты дегенди билдирет. Сиздин эмоцияңызды билдирчү смайликтер менен өзүңүз каалаганды тандап алсаңыз болот. Telegram'дын дагы бир чоң фишкасы бул Telegram бот. Бот, мындайча айтканда, автоматташтырылган робот. Төмөнкүдө көрсөтүлгөндөй поисковикке милдет деп жазсаңыз, ал жерде милдет деген юрист бот чыгат. Бул виртуалдык юрист бир канча укуктук маселелер боюнча жардам бере алат. Стартты басканыңыздан кийин юрист өзү менен тааныштырып, жана сизге ыңгайлуу болгон тилди жана бир канча кызматтарды сунуштайт. Мисалы, мен кыргыз тилин тандап жана шайлоо боюнча мыйзамдарды билгим келди. Шайлоонун жанындагы көк кнопканы басканымда шайлоо жөнүндө бир канча суроолор келди. Эмне жөнүндө айта алам деген суроого мен пайдалуу шилтемелерди көрсөттүм. Мага бир канча шилтемелерди чыгарды. Ал жерде тизмени кайсыл жерден такташ керек, участокты жана партиялардын, депутаттардын программасы менен кайсыл жерде таанышуу керек, шайлоо мезгилиндеги бардык мыйзамдарды көрсөтүп берди. Кийинки кадам бизде Telegram канал ачуу. Ал үчүн биз создать канал дегенди басып, каналдын темасын жазып алабыз. Мисалга, мен Баткен жигерттүү жарандар деп жаздым. Описание деген жерине сиз каналдын эрежелеринби же канал эмне жөнүндө экендигин жазып койсоңуз болот, жана каналга тийишелүү сүрөттү койсоңуз болот. Дайлени басканда бул жерде каналдын тибин тандап алышыбыз керек. Публичный бул баарына көрүнүктүү, баары каалаган киши кирип көрө алат дегенди түшүндүрөт. Ал эми частная деген бул биз гана тандаган кишилер кирип көрө алат. Частныйны тандап алдым жана ага өзүмө керектүү кишилерди кошуп алам. Каналыбыз даяр. Эми бул каналдын ичиндеги функцияларды көрөлү. Биринчи настройкага кирип изменить деген жерин басып алабыз. Ал жерде жана айтып кеткендей описанияны жазасыз, канал эмне жөнүндө экендигин. Обсуждение деген жерди бассаңыз, создать группу деген жер чыгат. Ал жерде сиз группа ачып алсаңыз болот. Бул группа атайын сиздин каналдын катталуучуларына. Бул эмне үчүн керек десеңиз, эсиңизде болсо, роликтин башында биз каналдарды талдап жатканда, анын ичинде ар бир посттун астында комментарий деген жерлерди көрсөткөнбүз. Ошол комментарий деген жерлердин ичиндеги талкуулар ошол группага келип түшөт. Мисалы, каналдын ичинде каналдын катталуучулары ал жерде талкуу жүргүзө албайт. Анткени ал жерде администраторлор гана керектүү маалыматтарды жөнөтүп, сурамжылоолорду да жүргүзөт.
Ошондуктан каналдын катталуучулары талкуу жүргүзүү үчүн дайын группа ачылат. Сурамжылоону кандай жүргүзөбүз десеңиз, чекедеги скрепканы басып, опрос деген жерди басабыз. Биз кандай суроо беребиз? Мисалы, биздин каналдын катталуучулары бул биздин максаттуубуз болушу мүмкүн. Аларды жолугушка чакыруу үчүн биз жолугушка келесизби деген суроону берип көрөлү. Ал жерге дагы жооптордун бир канча варианттарын коюп койсок болот. Ооба же жок, бош эмес мен деген сыяктуу жоопторду коюп көрөлү. Бул жерде сурамжылоо гана эмес, тест түрүндө да кылсаңыз болот. Ал үчүн режим викторина деген жерди басасыз жана туура жоопту тандайсыз. Сурамжылоо даяр болгондон соң создать деген жерди басып алабыз. Бул сурамжылоо каналдын катталуучуларына кетти. Эми бул жерде алар өздөрүнүн варианттарын тандашат. Баары сурамжылоодон өткөндөн кийин канча пайыз киши биздин чогулушка келет, канчасы келбей турган статистиканы көрө алабыз. Ошондой эле катталуучулар бул жерде өздөрүнүн оюн билдирип, комментировать деген жерге жазса болот. Акыркы этап бул ошол эле скрепкага кирип, ал жерде документы деген жерден бизге керектүү документти жүктөп коебуз. Же болбосо фото, видео деген жерден материалдарды жүктөп койсоңуз болот. Канал даяр. Эми сиз өзүңүз каалагандай кылып өзгөртүүлөрдү киргизип алсаңыз болот.